Бир жолу ат менен эшек базардан келе жатышкан экен. Эшек өз салмагынан да ашык жүк көтөрүп, ал эми ат жеңил жүк менен бастырып бара жатышкан болот. Ошентип, алар жарым жол жүрүшөт. Эшектин эси ооп, онтолоп, араң эле дем алат. Ой, бай болгур, мага жардамдашып койчу. Жүгүмдүн жок дегенде жарымын алчы. Ат болсо укмаксанга салып коет. Дагы бир аз өткөн соң эшек жалынып жалбарып: Суранам, жардам берчи, чыдабай баратам. Ат артын салып, бышкырып, какшыктай мындай дейт: Мейли эми, бир нерсесин мен алайын. Жүгүңдү сен өзүң көтөр. А мен болсо сенин ордуңа онтолоп, энтигип турайын. Эшек бир нече кадам аттады да, алы кетип чыгылды. Эх, жаныбарым, тура кой. Тур эми. Деп кожоюну суранып жатты. Бирок эшек тура албай койду. Ошондо кожоюну эшектин жүгүн алып, баардыгын атка артууга аргасыз болду. Ал эми эшек жеңил желпи жүгүрүп, ал эми ат болсо ашыкча жүк көтөрүп, экөө үчүн онтолоп, энтигип бара жатты. Жумуштан качып жүргөнгө оор болот деп бекеринен айтылбаса керек.